Бишкек шаарында таеквондо ВТФ боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өттү. Кече өткөн мелдеште 150ге жакын спортчулар катышты. Кыргызстандын аймагынан 100дөй мушкер чогулса, коңшулаш Казакстандан 50ге жакын чеберлер келген. Мелдештин башкы калысы Валерий Тен мырза Казакстандын Барыс таеквондо мектебинен да катышуучулар келди. Бул клубтун өкүлдөрү күчтүү спортчулар дейт. Ал эми чемпионаттын жыйынтыгы менен курама команда топтолуп, май айынын аягында өтө турган Азия чемпионатында өлкө намысын коргомокчу. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы Азербайжанда өткөн жибек жолу эл аралык мелдешинде ийгиликтүү болду. Акжол Ажибековдун жетекчилиги менен мелдешке барган курама команданын мүчөлөрү 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медалды багындыра алган. Белгилей кетсек, курама команданын калган мүчөлөрү Кытайдын Үрүмчү шаарында окуу машыгуу иштерин өткөрүп келди. Жибек жолу таймашынын катышуучулары бүгүн журналисттер менен жолугушуу өткөрүп, ийгиликтери жөнүндө айтып берди. Өлкө курамасынын баш насаатчысы Адылкан Бекболотов мырза бул иштердин баары Азия оюндарына даярдануу максатында жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Биздин алдыда боло турган 2014-жылкы Азиянын оюндары бар. Бул Кореянын Инчон шаарындачы. Ошо даярдыктардын бири болду деп ойлойм. Ошондой эле биздин мушкерлер Азербайжан шаарына 5 марттан 10 мартка чейин Шелковый путь деген класс Анын турнирине катышып келди. Ошо катышып келгенде ошо биздин балдар ойлойм жакшы ийгиликке жетишип келди. Мен жалпысынан 2 бой өткөзүп, 3-чү беттешим Украинада мастер спорта международный класс. Ошо аны мурунку мелдеште утуп алгам. Ал ошо финалдык беттеште чыккан жок да. Мен ага чейинки 2 боюм бирөөсү эме Катар Республикасынын Дохадан келген бала менен боксташып ошону уттум. Экинчиси Азербайжан. Ошо Азербайжан анткени кожоюн менен чыгып атканда сен аябай бир баш деңгээлде өйдө болушуң керек. FIFA президенти Йозеф Блаттердин Кыргызстанга келери расмий түрдө белгилүү болду. Бул туурасында футбол федерациясы маалымдайт. Дүйнөлүк футболдун 2 чылбыр бир тизгинин кармап отурган атка минер 24-25 мартта Бишкекте болуп, футбол федерациясынын президенти менен жабык сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Андан соң FIFA менен биргеликте Гол 3 долбоорунун алкагында курулган оюн талаасынын ачылышына катышат. Ал эми 25 мартта футбол борборунда өтө турган жолугушууда журналисттердин суроолоруна жооп бермекчи. Бишкек шаарында универсиада мелдеши жүрүп жатат. Спорттун бир нече түрүнөн өткөн мелдеште айрымдар таймаштарын аяктап, жеңүүчүлөр белгилүү болуп калса, кээ бир спорттун түрлөрүндө кармаштар кызуу жүрүп жаткан маал. Аталган мелдеш студенттер арасында өтө турган өлкө аймагындагы ири таймаш. 1 айдан ашык убакытка созулган мелдеште өлкөнүн 30дан ашуун жогорку окуу жайларынын студенттери таймашат. Мелдештердин өзгөчөлүктөрү эң жогорку деңгээлде даярдыгы жакшы. Командалардын баары кийимген кийимдери, топтору, анан көрсөткөн оюндары да өзгөчө да. Бүт оюндар негизи 2-чи лига, 1-чи лигадан высший лигага башка калыс болуп жүрдүм. Бүт ар бир лигада жакшы командалар бар экен.